Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 2 апрель 4-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 11 болду. Урматтуу көрүүчүлөр. Достор, 1 мүнөткө убактыңыздарды алабыз. Менен ушу такси парк тууралуу сурагандар көп болуп атты, жана ошондой эле ишеничтүү документ жасаган балдар барбы деп акыркы убакта ушул документ жактан да көп баягы алдамчылыктар болуп атат. Достор, мен сиздерге ушул такси парк Манасты сунуштап өтөм. Достор, таксиге тиешелүү бардык документтерди жасайт. Экранда көрүп турганыңыздардай лицензия, дилнерский карта, страховка, такси. Ошондой эле достор, бул такси парктын өзгөчөлүгү 10 водитель алып келип регистрация кылсаңыз, сизге бир телефон подарка. Андан сырткары 5 водитель алып келсеңиз, видео регистратор. Жана ошондой эле 3 водитель, полный бак бензин. Самая низкая комиссия дейт, 2%, же болбосо 100 рубль суткасы. Моментальный выплата через приложение 24 саат жумасына 7 күн достор. Мынакей регистрация боюнча. Регистрация 3 ай, 9, 1 жыл, 2 жыл, жана 3 жыл. Трудовой договор, ИНН, СНИЛС, ОМС, медстраховый полис дагы тууралайт достор. Мынакей ушул номерлер аркылуу кайрыла берсеңиздер болот достор. Бардыңыздардан биринчи орозок күнүңүздөр менен дагы бир жолу Нуркейджи YouTube каналынын атынан куттуктап коелу. Ороздун башында дагы бир жолу сиздерден кечирим сурайбыз. Каттуураак сүйлөп койгон болсок, кечирим сурайбыз, бизди кечириңиздер, пенделик кылып. Ошон үчүн көп эле мактай бербеңиздер. Буюрса биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Кезектеги автоунааlar сатыкка коюлуп атат. Hyundai Solaris 2014 жылкы 1.6 автомат коробка. Басы дагы өтө арзан коюлду. Андан кийин Skoda Octavia. Комплектация жирный достор. Полный комплектация. Кожа, рожа, память сиденья, подсветка. Кыскасы экөө тең пат такси достор. Бунун азыр наклейкасын сыйрып, продажага койгон үчүн наклейкаларын сыйрып даярдаган экен. Бул байкебиз дагы срочно сатылыш керек. Ушул кузовтагылар, ушул кузовтагы Solaris. Мындай өтө, мындай эме экен. Хозяин айтмакчы, пирожки экен. Алдың, саттың. 400 000-500 000 сеналары. Алганга да жакшы, сатканга да жакшы. Мага да жагып калды ушул кузов. Биздин байкелерибиз кече бизге номерин калтырып кеткен байкелер, аларман байкелер. Мына көрүңүздөр, сиздер үчүн. Мына 2014төн 2016га чейин 2-3 машина алабыз деп аттыңыздар эле, сиздер үчүн мынакей. Андан бүгүн дагы бирөө чалды. 2014-16га чейин 2-3 Solaris алабыз деп. Мынакей, буга чейинки видеолордон дагы карап, номерлер болсо чалып көрүңүздөр. Эгерде сатылды деп турган болсо, ал машиналар сатылган. Анан сатармандар болсо алып келе бериңиздер. 2014-16га чейинки Solaris'терге кааласаңыздар, клиенттер даяр достор. 2-3 машина оптом баада алабыз дейт. Бизге ийгилик кылып коюңуздар. Биз алгач ушул Solaris'тен баштайлы, анан Skoda Octavia. Өтө жирный комплектация достор. Видеонун аягына чейин көрүп, лайктан басканды унутпаңыздар достор. Бизге ийгилик, кеттик анда эмесе. Сырткы көрүнүшү боюнча, сырткы состояниясы боюнча достор, мынакей көрүп турасыздар. Машинанын өзүнүн цвети кара. Карадан кийин сары чапталып айдалган, сарынан кийин үстүнөн эле акты чаптап койгон достор. Мынакей көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөр шипованный, жакшы абалда. Алды дагы, арты дагы достор. Ветровиктери бар. Мынакей көрүп турасыздар. Автотектен полный отчет аласыздар достор. Автотекти скачать этип алыңыздар, алармандар, алдын ала. Мен анда ички салону боюнча сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей көрдүңүздөрбү? Машинанын цвети кара. Бисмиллахиррахманиррахим. Полный электропакет, комплектация комфорт болот достор. Полный электропакет, блокировка, разблокировка. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, ички салону боюнча өзүнүн штатный мафону, подогрев лобовое стекло, подогрев задний лобовой,
Бул жагында подогрев передний сиденья бар, кондиционер и печканын выключательдери, автомат коробка, подлокотники бар. Чехол мындай коричневый цветте, өтө сон богатый көрүнөт. Мультироль. Так. Оталдырып көрөбүз достор. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Пробег 255.551. Катализатор ордунда. Мотору сонун экен. Мотордун жүрүшү вообще идеал десек болот. Так, артқы багаж менен капотты ачып коебуз. Ева коврик бар достор, көрдүңүздөрбү? Салон коричневый, сон көрүнөт экен. Так, арт жагы боюнча багаждын уч жеринде кичине кирип калган жери бар. Арт жагы боюнча заводской меткалар ордунда. Багаждын капоттун крышкасы чечилген эмес. Оң жак крылосу дагы меткалар ордунда. Азыр эшиктин жабылышынан да байкасак болот. Жакшы, өтө сон. Машинанын арт жагы таза экен. Задний габарит күйбөй калыптыр. Так, алды жагы боюнча, мотор жагы боюнча достор. Мына мотордун үнүн угуп турасыздар. Сон иштеп турат. Алдыңкы крыло дагы чечилген эмес, мына байкадыңыздарбы? Капоттун крышкасы дагы чечилген эмес. Мотор ровно иштеп турат. Четко иштеп турат мотор. Сол жак крыло боюнча. Сол жак крыло да чечилген эмес. 2014 болбосо жылы. Көрдүңүздөрбү? Окей, достор. Документи боюнча документин сүйлөшүп берем деп, страховкасыга коштуруп аласыздар. Страховкасы да 1 айдан кийин бүтөт экен. Ограничение менен. Ким ала турган болсо, хозяйны менен сүйлөшүп, баасын келишип, анан кимге оформление болгон болсо, барып сүйлөшүп, страховкага өзүңүздөрдү коштуруп аласыздар. Баасы боюнча достор, баасыны келтирип эле коебуз, 470 000. Дагы бир 5-10 миңге чейин сүйлөшсөңүздөр болот. Хозяйны срочно сатылыш керек деди. Оке. Машинанын өзүнүн цвети кара. Өтө сонун достор. Көрө бересиздер. Так, кийинки автоунаа достор. Skoda Octavia 2017 1.4 турбина достор бул жерде. Комплектация өтө бодра достор. Мен сиздерге бир сыйра сырты боюнча комментарий берем, мына көрүп турасыздарбы? Краскасы сонун. Темно-синий. Задний плафондору, брызгавиктериге чейин полный бар. 16-чы өзүнүн титановый дискасы менен. Байке, сизкинде жакы дөңгөлөгү барбы? Жакы дөңгөлөгү жок, а? Кышта алганмын, кышта. Азыр сезонко турат окшойт. Шипованный турат, всё. Жакы дөңгөлөгү жок экен арка байкебизкинде. Так, бул жакта болсо, бул жакта липучка турат. Байкадыңыздарбы? Липучка абалы жакшы экен дөңгөлөктүн. Сырт жагы боюнча вложение жок достор. Сырт жагы таптаза, парктрониктери мына. Бул жерде диодный лампалар турат. Өтө сонун экен. Поворот повторитель бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ички салон боюнча достор. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, бул жерде старт-стоп бар экен. Оппа, старт-стопту баскан деле оталат экен. Так. Двухзонный климат-контроль бар бул жерде, кондиционер, подогрев передний сиденья бар. Анан бул жерден клип көрсө дагы болчуда экен. Мафонну коюп коелу. Бул через телефон коюп аткан жагы. Bluetooth бар достор. Так, кошумча блокировка, разблокировка. Паркинг бар. USB зарядка.
көрүп турасыздар, мульти-роль. Бул жагында электропакет, мына подсветкасын көрдүңүздөрбү? Подсветкасыны ар кайсы светке койсо болот экен. Алдында бар 2 эшикте. И арткы эшиктерде дагы бар. Байкадыңыздарбы? Өтө сонун. Кожа. Сиденьялар барды, кожа алькантара деп коет. Өтө сонун. Состояниясы жакшы экен. Так, бул жагында плафондору, очки койгон чөнтөгү. Эх, Кыргызстан. Мынакей. Өтө сонун достор. ДСГ. Так, пробеги 283.450. Мотору өтө сонун экен. Моторун жүрүшүн байкадыңыздарбы? Өтө сонун, таптаза. Бул жерде память сиденья бар достор. Мынакей. Память сиденья, электрический сиденья, пассажирдагы электрический сиденья. Так, арткы салон боюнча. Байкадыңыздар подсветканы. Подсветканы алмаштырып болот, а? Так, Ева коврик бар. Сонун. Бул дейдинде өзүнүн заводской жок. Мына подсветка коюлганбы же? Заводской, а бул? Мынакей, байкадыңыздарбы? Мынакей азыр светини башка светке коюп койду. Өзүнүн мониторунан эле алмаштыра берет экен. Мынакей монитордо кызыл турат. Байкадыңыздарбы? Азыр бул жагы да кызыл болуп алмашты. Так. Арткы багаж боюнча. Опа. Охо, мына сага. Заводской меткалары ордунда, сол жак кырлоо боюнча. Так, толщиномерди көрдүңүздөрбү? Таптаза. Оң жак кырлоо боюнча. Оң жагы дагы мына толщиномер. Таза, оң жак кырлоо боюнча дагы. Мына бул жактан күзгү. Краскасы дагы мындай өтө сонун. Переход болгон жерлер обычно ушул жерден билсе болот красканы. Машина вообще таза экен. Идеал десек болот сырты боюнча. Так, ал эми бул мотор жагы боюнча вин-код текшерем дегендер үчүн. Мынакей. Так, кырлоо боюнча чечилген эмес, таптаза достор. Так, капот дагы чечилген эмес. Мотору өтө сонун иштеп турат. Байкадыңыздарбы мотордун үнүнө? Чөткө иштеп турат. 1.4 турбина. Так, сол жак кырлоосу боюнча дагы таптаза экен. Өтө сонун. Катализатор ордунда, 1.4 турбиронный. Так, документ боюнча. Бул жактын дагы страховкасы бүтүп калган достор. Негизи под такси бул. Мен башында айтып өттүм, продажага машина наклейкаларын чечип даярдаган. Опа. Басы боюнча. Басыны канча койдук ошондо? 1.100.000. Наличалармандарга жакшы торг болот достор. 2 машина тең. Көрүп турасыздар. Экөө тең срочно сатылыш керек дейт хозяиндары. Документ боюнча сүйлөшөсүздөр. Ошол хозяин атында кимге оформление болгон болсо, ошонун атында дагы сүйлөшсөңүздөр болот экен достор. Кыскасын айтканда 2 машинени тең сүйлөшүп көрүңүздөр. 1.100.000, 470.000. Чала бересиздер достор. Номер описанияда болот. Биздин номер ар бир видеонун аягында реклама боюнча чала бересиздер. Сиздер менен коштошобуз анда достор. Видео жакса лайк, группаларга бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Өзүнүн мекендештерге, өзүнүн бир туугандарга машина издеп жүргөндөр үчүн достор.
Сіздер мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар достор.